Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Супер ТВ телеканалы жардамга муктаж тагдыр ээлерине маалыматтык колдоо көрсөтүп келет. Бүгүн биз дагы бир жашоонун оор сыноосуна кабылган жаш үй бүлөнүн тагдырын баяндайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Биз каармандарыбыздын үйүнө кирип, алар менен жакындан таанышып, оорусу тууралуу сурадык. Көрсө, жаш жубайлардын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү дарыгерлердин катачылыгынан улам чектелгендигин айтышты. Жубайлардын экөө тең таяктын жардамы менен басат. Алар мындай абалга карабай, бири-бирине арзуусун арнап күн кечирип келишет. Бул видеодо каармандарыбыз турмуш тиричиликтеги кыйынчылыктары тууралуу айтышат. Үйлөнгөнүбүзгө 3 ай болду. Таза жашап атабыз. Сиздин бутуңуз тубасы ушундайбы же? Жок, мындай бул туура эмес уколдон болгон. Врачтар туура эмес укол берип койгон. Кичинекейимде баягы кичинекей төрөлгөндө уколду туура эмес берип коюп, ушунан ушундай болду да. Детский церебральный параличпиз да бизчи. Леченияны деле алдык, 3 жыл операция болду. Анан өзү барбаган жерибиз калбады да. Анан ошол. Окугансыздар? Мектепте 11-ге чейин кадимдей окугансыздар? Окугам ооба, бирок толук окуй албай калгам да. Ата-энем ажырашып кетип, жашабайт азырчы. Ар башка жакта да. Анан мурун кандай десем, жакшы окуй алган эмесмин да. Окуганга такыр мындай мүмкүнчүлүк болбоду. Себеби баягы операция кылып, лечение, анан ага окуганга убакыт болбоду да. Саламатсыздарбы? Мен Жаксылыкова Карлыгаш. 1995-жылы туулгам. Бутум болсо ошол врачтардын айынан вызывающий укол мама сайышып, анан ошол вызывающий укол чыгып кеткен учурда мен чыгып атканда нервим кысылып калган экен да, ошондон ушундай болуп калган. Андан соң каармандарыбыздан кантип баш кошуп калганы тууралуу сураганыбызда, алар сүйлөшүп жүрүп бири-бирибизди жоготуп, тагдырдын жазмышы менен кайрадан 12 жылдан кийин табышканбыз дейт. Анда мен 18, бул 16 жашта болчу да. Анан Аксууда таанышып калдык. Аксууда таанышып, теге канчанчы бир жылдары ошол Аксууга ят төгүлүп, ал жака барганга болбой калды да. Анан ошонун сүйлөшүп жүрүп, связь үзүлүп калды. Мен жүрүп башка жака кетип калдым. Такыр связь болбоду. Анан бир 12 жыл дегенде кайра таптык. Мен тааныш аркылуу WhatsApp'тан номерин эме кылып эле, анан мен тапкан жокмун. Бул таптыр да. Анан ошо телефон менен сүйлөшүп жүрүп, анан мен айттым, мен сени жакшы көрөм, сүйөм депчи. Анан баягы мага турмушка чыгасың десе, ооба деди. Анан мен анда барам дедим. Ал учурда карантин эле. Мен Москвага барып, анан через Москва бияка учуп келдим. Анан үйлөнүштүк. Тоюңуздар кандай болду? Нике кыйып эле, той болуп элек. Нике кыйып эле, кыз узатуу болду. Анан аябай көп иштедим, чынын айтсам. Көп издеп, барбаган жерим калган жок. Даже окуган окуу жайын бүт баарын издеп, билиштирип неме кылдым, бирок эч ким баягы каякта экенин билген жок да. Буну өлүп калды деп да айтышты, мууну алыптыр деп да айтышты. Мен көп депрессия, стресс болуп жүрүп, анан кийин ошо Кудайдын буйругу экен. Ошол кайра эле телефон аркылуу эле
тааныштар аркылуу эле таап эле анан ошол менен сүйлөшүп калдык кайрадан. Ошол. Сизге жанагы үйлөнүү тууралуу сунуш айтканда дароо эле макул болдуңузбу? Ооба, дароо эле макул болгом. Даже мамам айткан, сен ушул эле сөздү күтүп жүргөнсүңбү депчи, канча бала келди, канча эмелер баягы куда түшкөндөр болду чындыгында андачы. Анан ошол менен макул болбой атып, анан ушул абакеге макул болуп, экөөбүз көп кыйынчылыктарды баштан өткөрүп анан үйлөндүк да. Карлыгаш Жаксылыкова: жолдошум мени ар дайым колдоп, түшүнүп турат. Ага ыраазымын деп көзүнө жаш алды. Чынында мен ачыгын айтайын, мен керден баягы эми көп нерседен эми жашоо баягы нарганда болот эмеспи? Анан кийин биз да керде мындай чарт-чурт болуп кетебиз да. Ошондо баягы менин бутум көп ооруйт азыркы учурда. Операция жаңы эле болдум, 6 ай болду, Сабырбек Жумабеков кылды. Ошол операция болуп, бутум аябай ооругандыктан баягы даже лестницадан чыгып түшүп келатканда бутум ооруп кетти, кое турчу, ушул жакта болбой эле койсок деп баягы керде эмнеге жашоого ушундай жаралып калдым деп көп ыйлайм. Бирок ошондо баягы түшүнгөнү жагат да. Колдоп турат. Азыр мамамдар аябай каршы болушту. Кантип жашайсыңар? Эмне болот? Балдарыңар кандай болот? Чынында жашоо кыйын. Бирок ошентсе да баягы болбой койдук да. Анан кийин акыры көнүштү. Эле жок болду. Ошентип анан үйлөнүп калдык. Азыр жашооңуздар кандай болот мындай? Кадимкидей эле өзүңүз тамак аш кылып? Ооба, кадимкидей эле өзүм тамак аш кылам. Эми баягы мусулманда айтат го, аялдык парызды толук аткарганга аракет кылам. Ошол. Канча балаңыз келет? Мен баягы көбүнчө билбейм, кээ бирок бул жолдошум кызга жакын да. Мен болсо эң биринчи уул болсо дейм. Анан 2 уул, 1 кыз болсо дейм да. Антесе эми бир эле уул болуп калса, баягы эгоист болуп чыгып калат экен да. Ошондуктан нече. Мен үйлөнөм дегенде жок, каршы болгон жок. Бирок биз ачыгын эле айтайын, мындай аябай кыйналып, кыйынчылыкты көрүп, бул үйлөнүш деле оңойго турбады да. Убагында айтыла турган сөздөр болду. Анан сен мисалы үйлөнсөң, үй бүлөңдү кантип багасың? Анан сен үйлөнбөйсүң, үйлөнбөй эле ушундай деле өтүп кетесиң деп. Ушундай сөздөр болгон убагындачы. Бирок мен мындай ага көңүл бурчу эмесмин да. Өзүм билгенимди эле кылып, анан азыр ушинтип үйлөнүп отурабыз. Канча бала болуңуз? Эми мен айта албайм канча балалуу болгум келет экенин, бирок Алла Таалам канча берсе. Өзүмдө жакында эле операция болгон да. Биринчи жолу операция болгондо ушул мени негизи операция болгондон кийин баягы бутту чоюп болуш керек экен да, баягы массаж кылбай эле, анан 6 айдан кийин эле ошо 1 жыл же 2 жыл өткөндөн кийин ошондо эле массаж кылып баягы турный эмелерди кылганга мүмкүн болчу экен да. Мен ошол Ак Суу санаториясына барганда наоборот бутумду туура эмес чоюп коюшуп, баягы эми катуу массаж кылып коюшуп, ошондон кайра эле коляскага 1 жыл отурганга туура келген. Ошол коляскага отурган күндөрдө жанымда болчу да. Бара албаган жактарыма сүйрөп, балдар менен карта ойнойт эле бул. Ошондо да мен карта ойногонду билбесем жанына алып алчу да. Ошол
көп эле кыйынчылыктар өттү. Негизи өзүмдүн башыман аябай көп кыйынчылыктар өттү. Анан кийин буну менен сүйлөшүп жүргөндө да баягы ата-энем бир четинен бирөөсү макул болсо, бирөөсү каршы болуп, бирөөсү каршы болбосо кайра бир нерсе тоскоолдуктар чыгып, ошондон улам ушуга келип калдык да. Эгерде каршы болбой, баягы экөөбүзгө тең макулдугун берсе, азыр ойлойбуз, бул 18-те мен 16 жашта үйлөнүп алмак болушубуз керек депчи. Мурун пособие жолдошум 4400 алчу, мен да 4000 алчумун. Азыр 6000 болду. Дагы ошо 6000ге дагы. Бирок ошол 6000 деле жетпейт да. Продуктыбызга жетпей калат кээде. Дары-дармекти айтпай эле коеюн, дары-дармектер аябай кымбат. Лечение алалы дегенбиз, ошол лечениябызга да жетпейт. Анан эң чоң бир көйгөй бул үй да, үй маселеси, потому что биз эми ата-энебиз деле баягы жардам берип колдоп турат, бирок ошентсе дагы эми кечке эле ата-энеге баягы муктаждык боло бербесин деп ошо үй алсакпы деп ойлогонбуз да. Анткени себеби канча мен 26 жыл түшүгүмдү ата-энем тартты, мунуку дагы 29 жыл ата-энеси баягы мамасы көтөрүп өзүнүн мойнунда жүрдү. Эми экөөбүздүн ошо үйлөнтүп койгонубузга эле шүгүр да. Үйлөнтпөй койсо эмне болот эле? Алар деле ошо үйлөнтүп койгонуна эле эме да. Ыраазыбыз. Калган ошо өзүбүздүк. Квартира аябай эле кымбат. Азыр кышында 17.000ге чыгып кетип атат да. Алган акчабыз аз эле. Анан жетпейт анан. Баары эле кыйын азырчы. Коммунальный услугалар бар. Алар азыр мындай көпкө келген да. Анан эң көйгөйлүү ушу маселе. Үй алсак дейм да. Жашоодогу максатым эми мен биринчи максатыма жеттим дейм. Бул мен максатым, биринчи максат. Анан дагы бир кыялым ушул ырдасам депчи. Өзүм негизи мындай чыгармачылыкка кызыгам да. Ырдап ошол. Кимдин чыгармачылыгын баалайсыз? Эме Расул Маматкуловдун чыгармачылыктарыны, Сыймык Пешекеев. Ырдап бербейсизби? Тун сүйүмдү сага болгон ушунчалык эзесинби, анчалык көп назданбачы, алан сайын сүйүп барам. Келчи жаным көп күттүрбөй, максатыма жетсем окшойт. Жүрө бербей токтогулга, алып качып кетсем окшойт. Сиз да кандайсызбы? Экөөңүздөр тең таланттуу турбайсыздарбы да? Келиңиз, сиз да ырдап бербейсизби? Кайсы? Анда мурун өзүм жазчумун да, азыр да ырдасам. Көптөгөн ырчылар ырларымды азыркы учурда ырдап жүрүшөт, бирок аттарын айтпай эле коеюн. Мурун өзүм ырдачумун, ошол азыр ден соолукка байланыштуу эле көп ырдабай, коомчулукка көп аралаша албай, көп элдерге жардам бере албай калдым да. Азыр өзүм жардамга муктаж болуп турам. Күндөр өтүп, күн тартып, таң атат. Жалган дүйнөң кайда алып баратат? Апа сизди арман отко салдымбы? Саамайыңа бырыш түшүп баратат. Жараткандан мен жалынып суранам, бактылуу бол, менин сулуу жан апам демекчи. Сиздер үчүн Жаным апа деген чыгарма. Кайгырып капаланба, түшүккө түшүп апа. Турмуштун ор түшүгүн жеңебиз алга кара.
жашыбай карегиңди, сактачы жаным апа, жашыбай карегиңди, сактачы жаным апа. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.